үйдөн чыгарбай эле кармап атабыз. Балдар болсо окуп бүткөн, окуу жайды үйлөнүшүп жайланышкан. Ошо нерелериңиз эмне менен элек үйдө? Үйдө эми сабактарын даярдашат. Анан оюн ойношот. Ошол үйдөн чыкпай эле чыгарбай атабыз. Ошо. Үйдө балдарыбыз кородон көп чыгарбайбыз көчөгө. Колун, бетин 1-2 саат, 3 саатта жууп турабыз. Кайра тамак ичерде жууп беребиз. Ошо менен тамак ичет, үйдө ойнойт. Көп чыгарбайбыз эчке. Жумуштары менен. Кичинекей балдар бар да? Ооба, неберелерим бар, неберелерим үйдө карап отурам. Алар эмне менен алек? Аларды кечке үйдө камап отурасыздар. Ооба. Эч жакка чыкпайт. Жок, качыкпайм. Кадимки күнүмдүк эле жашоо. Мурунку кандай болсо ошондой эле. Биз деген сырттан келгенде обязательно колду самындап жуабыз. Мурунтан эле. Ошондой эле, башка эч кандай өзгөрүү жок бизде. Мени менен элек. Да? Сиз менен убакыт өткөзүшөт. Карантин учурунда эшикке чыкканда колду жууп киришет, тамакка отурарды ошол. Анан спиртный эме алганбыз, ошону сүйкөйт колдоруна. Ките окшот болду. Карантин учурунда базарга келдик биз. Анан кийин эми үйдөн сактанып, личный эмени гигиенаны сактап атабыз, колду самындап жууп атабыз. Ошо. Мен балдарым шаарда эмес, кыштык айылда. Неберелерчи? Неберелер үйдө. Ошолорго кандай шарт түзүп бердиңиздер? Шарт эми детсаттагысы детсатка барып жатат. Анан үйдөгүсү айран, сүт, жакшы өзүбүздө өндүргөн тамактарды эле берип отурабыз. Шарт ошо.